Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге внутри деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчімін. Сіз шашпай отырып, мага жакты белгисин басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле шаардагы өтө бийик жайгашкан имараттарды көрөбүз. Кийинки кадрларда ошол имараттагы чоң үйдү көрсөтөт. Үйдүн ичиндеги бардык буюмдар өз ордуларында, таза жана тыкан болчу. Көп өтпөй эле ошол үйдүн эшигине бир адам келип, кандайдыр бир жол менен коопсуздук системасын сындырып кирип, эшикти ачып үйгө кире баштаганда биз анын тоноочу экенин билебиз. Сыягы ал жалгыз эмес окшойт. Ага бирөө рациядан байланышка чыгып, ал жактагы баалуу сүрөттөрдү издеп таап, алып чыгып кеткенге туура 7 мүнөт убактың бар деп айтат. Ал адамдын аты Немо болчу. Немо дароо эле чоң үйдүн бир бөлмөсүнөн экинчисине өтүп отуруп, баалуу сүрөттөрдү жыйнай баштады. Сыягы үйдүн ээси өтө бай адам болсо керек. Бирок Немо башка сүрөттөрдү тапканы менен эң башкы кымбат баалуу сүрөттү таба албай жатты. Эмне болгон күндө дагы ошол кымбат баалуу сүрөттү таап алып кетиш керек болуп, ар жерлерди карап жатканда эле техникалык бузулуулар башталып калат. Коопсуздук системасы иштей баштап, Немо жанагы чоң калдайган эшикти такыр эле ача албай калды. Рациядагы адам сыр сандарды айтып, Немо ал сандарды терип көрсө деле эшик ачылбай койду. Айнекти сындырганга аракет кылып көрүп, бирок айнеги деле такыр сынчуудай түрү жок. Неисправность системы. Эшиктин жанындагы аппаратты да чечип, бирок эч кандай эле жыйынтык жок болуп жатты. Бир аз убакыт өтүп, коопсуздук системасынын белгиси кулак мээни жеп салгандыктан, үн кайсыл жерден чыгып жатканын издеп жүрүп, акыры табатта анын электр чубалгыларын кесип салып үндү өчүрөт. Жана коопсуздук белгиси иштеп баштаганда эле кирип келчүдөй болгон полициялардан негедир дайын жок. Ал чөнтөгүндөгү бычагын алып чыгып, ар кандай аракеттерди көрө баштап, системада акылдуу үй программасы орнотулгандыктан, жанагы аппараттан кызыл белги күйүп эле үйдүн ичин жылыта баштайт. Бир аздан соң Немо барып муздаткычты ачса, ал жакта дээрлик тамак аш деле калбай калыптыр. Ал андан ары бычагы менен эшикти ачууга аракетин улантып, акырында чарчап деле калды. Ал эми жанагы рациядан байланышып жаткан адамдын такыр эле кабары жок. Сыягы коопсуздук системасы иштеп баштагандан бери эле ар кандай байланышка бөгөт коюлду окшойт. Ал кайрадан муздаткычты ачат да, калган каткан тамактарды алып чыгып жей баштады. Чала була көрсөтүп жаткан сыналгыны карап жатып, ал сыналгыга бул имараттагы видео камералары дагы туташканын көрөт. Имараттын төмөн жагында кароолчу отурган эле. Анда Немо не болсо ошо болсун деди Айтор үй ээсинин керебетине барып эле жатып уктап калды. Эртең менен ал тиг учактын добушунан уламай конуп, сыягы полициялар ага келишсе керек деп ойлонуп эле, бирок эч ким келбегенин көрөт. Айнек жака чуркап барса, ал жакта бир көгүчкөн өлүп жатыптыр. Андан соң Немо кичинекей бассейндеги сууга жуунуп, үйдөгү телефонду алып колдоноюн десе, ал дагы иштебейт экен. Үй ээсинин компьютерин колдоноюн десе, ал дагы иштебей. Немо ал жердеги кагаздарды карап, үй ээси Казакстанга кеткенин түшүнөт. Ошентип ал үйдөн чыгып кетүүнүн амалын ойлонуп, ар кандай аракеттерди жасап убакыт өткөрүп, бир кезде эле үйдүн жогору жагындагы чырактарды көрүп ойлонуп калат да, ар кандай оокаттардын баардыгын сүйрөп келип, биринин үстүнө бирин кураштырып отуруп, ошол чыракка жеткенге аракет кылып жатты. Бир кезде тыныгып калып, бассейндеги сууга жуунуп, көрсө ага сезилбеген эң чоң маселелер бар экен. Албетте эң башкы маселе суу болчу. Үйдүн эч бир жеринен суу чыкпай, үйдүн кайсы бир жеринде атайын даярдалган топуракта өстүрүлгөн өсүмдүктөргө жетип барып, аларды сугарып туруучу түтүктөрдү карап, ал жактан дагы суу таппайт. Айласы кеткенде муздаткычты ачып, анын ичиндеги муздарды жей баштады. Андан соң жанагы чогулткан эмеректерин бири-бирине байлаштырып, кулабагыдай кылып, өзү жогору жагына чыгып барып, бирок дагы эле жетпей калат. Анда Немо кайрадан түшүп келет да, эмеректерди кайра башынан кандай кылып чогултсам бийигирээк болот деп ойлоно баштайт. Сыналгыдагы видео камераларды карап, имаратта тазалоо иштерин жүргүзгөн Жасмин деген кызматчы кыз тепкичке отуруп алып тамактанып жатканын көрөт. Үйдүн температурасы көтөрүлүп барган сайын ысыгандан ысый берип, Немо жанагы аппаратты чукулап, үйдүн температурасын түшүргөнгө аракет кылып, бирок эч нерсе кыла албай койду. Ал бир аз да болсо салкындаганга аракет кылып, муздаткычтын оозун ачып алып, кичинекей муздарды таап жеп, суусунун кандырганга аракет кылып жатты. Бирок акылдуу үйдүн өндүү жардамчысы муздаткычтын оозун көпкө чейин ачып коюуга болбойт деп эскерте берет экен. Ошентип эртеси күнү ал үйдүн ичиндеги дагы бир бөлмөнү таап, эшигин ачып алат. Көрсө ал салкын бөлмөдө узакка сакталуучу атайын даярдалган тамактар бар экен. Ал тамак аштар деле анчалык көп эместей болуп, бирок бир канча күнгө жетчүдөй түрү бар. Аңгыча болбой эле Немо суунун чачырап жаткан үнүн угуп калат да, жанагы кичинекей дарак жана өсүмдүктөр өскөн жерге чуркап жетип барса, өсүмдүктөргө түтүк аркылуу суу чачырап жатыптыр. Немо дароо жата калып эле ошол түтүктөрдөн суу ичкенге жетишип калат. Ошентип Немо андан арыда токтобой өзүн сактап калуунун аракетин көрө берди. Үйдөгү болгон эмеректердин баардыгын сүйрөп келип, жогору жактагы чыракка жетүү үчүн эмеректердин баардыгын башынан курап чыкты.
Акыры баардыгын бекемдеп байлагандан кийин ал ошол чыракка жетүүгө мүмкүн болот. Бирок ал чырак деле үйдүн дубалдары менен эшигине окшоп өтө эле катуу жазалыптыр. Аңгыча болбой Немо сыналгыдан баягы кызматчы кыз Жасминди байкап калат. Көрсө Жасмин так эле ошол Немо чыга албай жаткан үйдүн эшигине жакын жерде туруптур. Анда Немо ошол эшикке жетип барып чапкылап кыйкырып жатса, үйдөн сыртты көздөй эч кандай үн угулбайбы же? Жасмин кулакчындары менен музыка угуп жаткандыктан эч нерсе угулбай калдыбы айтор. Көп өтпөй эле кыз ал жактан жөнөп кетип калды. Ошол учурда үйдүн температурасы 40 градуска жетип, акылдуу система үйдүн температурасын төмөндөтүп муздата баштады. Эми ал жанагы өсүмдүктөргө чачкан сууну идиштерге чогултуп алып, аны муздаткычка салып муздатып ичип жашоосун уланта баштады. Ал кара түстөгү айнек идишти сындырып, андан көз айнек жасап алат да, эмеректерден куралган мунарасынын башына чыгып, таап алган аспаптары менен ал жакты чапкылай баштады. Эртеси күнү тамак ашын даярдап жатып, өзү менен өзү сүйлөшүп, сыналгыдагы камераларды карап отурат. Канча күн өтсө да үйгө келейин деген эч ким жок болуп жатты. Жанагы аппаратты оңдогонго аракет кылып, бирок албетте эч кандай жыйынтык жок. Ошентип убакыттын өтүшү ага өтө эле кыйын болуп, өзү менен өзү сүйлөшкөн эч нерсе эмес, айнектин ары жагындагы көгүчкөн менен да сүйлөшө баштады. Зээриккенден улам дубал бетиндеги үй ээсинин жана анын кызынын сүрөттөрүнө ар кандай чийимлерди кошо баштайт. Кийимдер жыйналган бөлмөдөн бир кичинекей оозду таап, ал жакка кирип барса эле баягы өзү издеген кымбат баалуу сүрөт ошол жакта турган болот. Үйдүн ээси ал жерге адам кейпиндеги куурчакты жаткырып, анын жанында бир нерселер жазылган барактар бар экен. Ал ошол барактарды өзү менен бирге ала чыгат да ошолорду окуп убакыт өткөрөт. Кечинде уктаганда түш көрө баштап, түшүндө ал ушул үйгө үй ээсинин сүрөт көргөзмөсүнө келген болот. Көп адамдардын арасынан ал жанагы кызматчы кыз Жасминди да көрүп, бир кезде ойгонуп кетет да, андан ары ишин улантууну чечип, отургучтарды сындырып, бычагы менен аларды тешкилеп отуруп, буроолорду бураганга ылайыктуу кылып жазап алат. Анткени Немо жогору жактагы чыракты талкалап жатып, темир буроолорго келип такалып калган эле. Эми ал ошол жазап алган жыгачынын жардамы менен бураганга аракет кылып, бирок жыгач баары бир темирдин жанында жумшактык кылып сынып калат. Бөлмөнүн температурасы төмөндөп бара жаткандыктан эми ал жылуу кийинип төшөк жамынып жата баштады. Эмне кылаарын билбей аквариумдагы балыкты дагы алып чыгып өлтүрүп тамак кылып салат. Өзүн болушунча алаксытканга аракет кылып, өзүнө өзү күлкүнүчтүү окуяларды айтып берип, дубал бетине чоң кылып өзүнүн фантазиясына жараша сүрөттү да тартып койду. Акыры ойлонуп отуруп жанагы жыгачтарды башкача жол менен ылайыктуу кылып жасайт да, жогору чыгып буроолорду кылдаттык менен бурай баштады. Бактыга жараша буроолор буралып, акырындан чыга баштайт. Бирок албетте жыгач көп чыдабай эле сына берип, Немо улам сайын отургучтун жыгачына жаңысын жасап келип жатты. Дубал бетиндеги сүрөттөр ого бетер көбөйүп, анын башына түркүн ойлор келип, биз анын бир топ эле чыгармачыл искусствонун адамы болуп баратканын байкайбыз. Ал тартып жаткан сүрөтүнүн жанына өзүнчө бир нерселерди жазап эле, ар бир чыгарып алган буроону чоң эмгек кылып жатам деп түшүндүрүп, аларды жаздыктын үстүнө бирден коюп жатты. Бөлмөлөр жетиштүү деңгээлде муздап, эми акылдуу система үйдү кайрадан жылыта баштаганын байкайбыз. Ошентип күндөр өтүп, Немо үйдүн ичинде кылып көрбөгөн нерсеси деле калган жок окшойт. Ал буроолорду дээрлик акыркыларын чыгарып бүткөнү калганда ошол мунарасынан кулап кетет. Ал бутун катуу жаракаттап алып, бул учурда чыга элек 2 гана буроо калган болчу. Бир күнү кечинде анын жанына Жасмин келип эле, Немо аны таң калып эле карап жатты. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле ал жоголуп кетип, ал кыз жөн эле көзүнө көрүнүп жаткандыгын түшүнөт. Эми ал жогору чыга албай жаткандыктан бутунун сакайышын күтүп, басып келип күзгүнүн маңдайында өзүн карап турса эле, аркасынан үйдүн ээси келет да аны сүздүрүп уктатып салат. Бир кезде ойгонуп кетсе, айланасында эч ким жок болуп, бул нерсе да көзүнө көрүнгөнүн билип, акылынан айнып баратканын сезе баштады. Дал ошол учурда Немонун башына бир ой келет да, отту тутандырып алууга мүмкүн болуп, аны жогору жактагы аппаратка такап көрсө эле, коопсуздук системасы өрткө каршы сууну чача баштайт. Үйдүн ичинде суу бир топко чейин жамгырдай эле нөшөрлөп, эми өрт белгиси берилсе, мени келип сөзсүз куткарышат деп ойлогон Немого эч ким келген жок. Ошентип отуруп, акыры Немо өзүнүн оюндагы чыгармачылык иштерин калтырып, дубал бетине үйдөгү оокаттарды талкалагандыгы үчүн үй ээсинен кечирим сурап жазып коет да, жыгачын алып тепкичтер менен жогору көтөрүлүп, дээрлик чыгып келе жаткан акыркы 2 буроону чыгарып алат да, чыракты жерге кулатып, өзү ошол жогору жакты көздөй араңдан зорго чыгып кеткенин көрөбүз. Бирок ал чындап эле имараттан андан ары чыга алабы же бир жерге такалып калып, ошол жерден көз жумабы белгисиз бойдон калат. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.